Саламатсыздарбы? 10-чу сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз келер чак жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Келер чактын эки түрдө айтылышы боюнча сөз кылабыз. Келер чакты биринчи be going to деген структура менен берсек дагы болот. Ошондой эле will деген жардамчы этиштин жардам менен дагы келер чакты берсек болот. Келер чактын кантип түзүлүшү? Be going to'ну биринчи түшүндүрүп өтөлүк. Be going to түзүлүшү I, he, she, it, we, they, you, эден кийин am is are, going to, андан кийин buy, going to buy, going to watch. Бул жерде мурунку структуралардан мисал үчүн passive voice'да колдонгонубуз этиштин үчүнчү формасы эмес, бул жерде этиштин infinitive формасы колдонулат. I am going to buy. She is going to drink. We are going to sleep. Кыргызчага кантип которсок болот? Биз уктаганы жатабыз. Be going to. Ганы жатуу деген сыяктуу которсок болот. Be going to. I am going to read my favorite book. Мен өзүмдүн сүйүктүү китебими окуганы жатам. She is going to fly to Italy next week. Ал Италияга эмки жума учканы жатат. We are going to organize a surprise birthday party. Биз сюрприз туулган күнү кечеси уюштурганы жатабыз. Be going to кандай учурларда колдонулат? Be going to'нун биринчи колдонулушу бул future plans and intentions. We use going to talk about our future plans. Биз be going to'ну биздин келечек жөнүндөгү пландарыбызды, ниеттерибизди сөз кылып жатканда колдонсок болот. I am going to do something. Бул сүрөттө, таблицада көрүп тургандай I am going to do something. Биз буну качан чечим кабыл алдык? I have decided to do it. It is my intention to do it. Башкача айтканда, өткөн бир чакта, өткөн бир учурда биз пландап, чечим кабыл алып койгон нерселер тууралуу сөз кылганыбызда I am going to, be going to деген келерчек формасын колдонобуз. I decided to do, эмнени мурда чечим кабыл алып койгонмун. I am going to apply for a new job. Бул сөзсүз түрдө кыла турган ишим. Анткени мен бир жума мурда чечим кабыл алдым. Мен жаңы жумуш издейм деп. I am going to apply for a new job. Carol is going to sell her car. Carol машинасын сатканы жатат. Анткени ал сөзсүз түрдө сатам деп чечим кабыл алган. Sometimes in the past. Өткөн кандайдыр бир учурда бул жөнүндө биз чечим кабыл алганбыз, сөзсүз түрдө сатабыз дегенде I am going to дейбиз. I am going to buy some new books tomorrow. Эртең жаңы китептер сатып аламын. Be going to'нун экинчи колдонулушу. Things we expect to happen. Сүрөттө көрүп тургандай эле кара булуттар келип жамгыр жааган жатат. Эгерде биз азыркы учурда көрүп турган бир нерселерден келечекте боло турган нерсени божомолдой алсак, сөзсүз түрдө болорун билсек, анда биз be going to формасын колдонсок болот. Кара булуттар келгенине караганда эмне? Буга таянып биз it's going to rain. Take an umbrella. Жамгыр жааган жатат. Зонтигиңизди алып алыңыз деп. Сүрөттө кечигип баратат. I'm going to be late. Мен кечигип калдым деп божомолдоп айтканыбызда дагы be going to формасын колдонобуз. Биринчи айтканыбыз эмне эле? Мурдатан кабыл алынган пландарыбыз жөнүндө сөз кылганда колдонобуз дедик эле. Биринчи колдонушу боюнча мисал берсек, I am going to go to the library tomorrow. Эртең китепканага барамын. Эртең китепканага барганы жатамын деп эки түрдө которсок болот. Экинчи колдонушу эмне эле? Азыркы учурда көрүп турган нерселерибизге таянып, бир нерсени божомолдогонубузда колдонобуз. Run, the bus is going to depart. Чурка, автобус жылып баратат. I'm going to see Manchester United on Sunday. Бул мурдатан кабыл алынган чечим. Manchester United'ты базар күнү көрөмүн. Муну көрүш үчүн мурдатан билет алып коюш керек болчу, Ошон үчүн I'm going to see биринчи колдонушу бул жерде. Экинчи колдонушу the traffic is awful. We are going to be late. Бул жерде машиналар тыгылыш болуп турат. Биз сөз түрдө кечигип калабыз го деп божомол жүргүзүп атабыз. What are you going to wear to the wedding next week? Эмки жумадагы тойго эмне кийген жатасың? Же болбосо эмне кийгени жатасыз?
My sister is going to have a baby. Бул экинчи колдонушу. Эжемдин мисалы үчүн курсагы чоңоюп калгандыгын көргөнүбүз үчүн ал балалуу болгону жатат деп be going to формасын колдонсок болот. Эми be going to формасынын таңгыч түрүн кантип түзөбүз? Негативдүү сүйлөмдөрдү кантип түзөбүз? Subject plus am is are plus not going to дейбиз. Going to'нун астына not сөзүн алып келгенибизде биз таңгыч формасын түзүп алабыз. Carol is not going to be at the meeting. Carol чогулушка катышпайт. Эмне үчүн? Мурдаттан бир пландаган башка нерсеси болгон үчүн анык түрдө айта алабыз. I'm not going to have breakfast this morning. I'm not hungry. Бүгүн эртең менен мен нанүштө же болбосо эртең мененки тамакты жебеймин, мен ачка эмесмин. You are not going to finish this homework tonight. Үй тапшырмаңды бүгүн жасап бүтө албайсың го деп атабыз. Анткен дегенде азыр саат 12 болуп калды, мисалы үчүн. Кеч кирип калды. I'm not going to prepare dinner. Мен бүгүн кечки тамакты жасабаймын. Анткени мен досторум менен сыртта тамактанамын. Бул сүйлөмдүн суроолуу формасын кантип түзөбүз? Суроолуу формасын түзгөндө биз дайыма жардамчы этишти сүйлөмдүн астына алып келебиз. Эң башына am is are plus subject plus going to plus infinitive дейбиz. Win. Am I going to win? Is she going to win? Are you going to win? Деп суроолуу формабызды түзсөк болот. Am I going to get A this semester? Бул семестрда мен А деген бааламбы? Is she going to play basketball on Friday? Ал жума күнү баскетбол ойнойбу? Is Paul going to clean the kitchen today? Пол бүгүн ашкананы тазалайбы? Are we going to help our parents? Биз ата-энебизге жардам беребизби? Are they going to meet their friends at the station? Алар вокзалдан досторун тосуп алышабы? Деп биз жалпы суроолуу сүйлөмдөрүбүздү түзүп алдык. Ошондой эле биз WH менен суроолуу сөздөрүбүз бар. What, where, why, who, what time, when деген сыяктуу WH сөздөрү менен түзүлгөн суроолуу сүйлөмдөрүбүздү кантип түзөбүз? Адаттагыдай эле WH сөздөрү менен башталган сөздөр сүйлөмдүн башына келет. Андан кийин биздин жардамчы этишибиз am is are. Андан кийин сүйлөмдүн эси келет. I, she, he, it, we, you, they. Going to. Андан кийин эмне келет? Инфинитивибиз келет биздин. What am I going to do now? Азыр эмне кылганы жатам? Where are we going to meet again? Where are we going to meet again? Биз кайсыл жерден кайрадан жолугабыз? Why is he going to move to Adana? Ал Аданага эмне үчүн көчүп жатат? Who are you going to invite to the wedding? Сиз тоюңузга кимдерди чакырганы жатасыз? What time are we going to be at the cafe? Биз кафеде канчада жолуккан атабыз? When are they going to get married? Алар качан үйлөнгөнү жатышат? Деп ушундай ар түрдүү what, WH сөздөрү менен түзүлгөн ар кандай сүйлөмдөрдү түзүп алабыз, суроолуу сүйлөмдөрүбүздү. Эми көнүгүүлөрдү жасап көрсөк. Where we eat tonight. Going to менен колдонгонубузда where are we going to eat tonight дейбиз. Бүгүн кечинде кайсыл жерден тамактанабыз? What he do tomorrow. Ал эртең жасайт деп атабыз. Ал эртең эмне жасайт деп сурайлы. Же болбосо жасаганы жатат деп. What is he going to do tomorrow? When you give me a present. When are you going to give me a present? Жолдошуңузга же болбосо сүйлөшкөн жигитиңизден ушинтип сурасаңыз болот. Сен же болбосо сиз качан мага белек бергени жатасыз? Will биринчи маанисинде кантип колдонулат? Сүрөттө көрүп турганыңдай эле саат 11. Sarah goes to work every day. Sarah is always there from 8:30 until 4:30. It is 11 now. Sarah is at work. At 11 yesterday she was at work. At 11 tomorrow she will be at work. Мисалдан көрүп тургандай эле ар күнү Сара 8:30дан 4:30га чейин жумушунда болот. Certain possible future. Анык, ыктымалдуулугу күчтүү болгон келечек жөнүндө сүйлөмдөрдө биз will'ды колдонобуз. Ал дайыма бир нерсеге таянып
биз келер чак жөнүндө анык божомол жүргүзгөнүбүздө. Sarah will be at work at 11 tomorrow. Сара эртең 11-де жумушунда болот. Муну биз мурунку эмнелерге таянып, мурунку далилдерге таянып, биз божомол жүргүзүп айттык. Мунун аныктыгы аябай күчтүү. Will кантип колдонулат? Will subject plus will plus infinitive. Башкача айтканда, I will buy. Tomorrow she'll be in Mexico City. You can call me tonight. I'll be at home. Келечек жөнүндө боло турган нерселерди так боло турган учурда биз will деп колдонобуз. I will definitely pass the test. Бул келечек жөнүндө биздин божомолдорубуз. I will definitely pass the test. Мен сөзсүз түрдө тесттен өтөмүн деп божомол жүргүзүп жатабыз. Positive, negative question. Биздин жай сүйлөмүбүз кандай түзүлөт экен? I, he, she, it, we, you, they will win. Бул жерде will эч качан өзгөрбөйт. Бардыгында эле will дейбиз. Ал эми негативдүү сүйлөмдөрдө I, he, she, it, we, you, they will not win. Мисалы үчүн алар жеңишпейт. Question forms, суроолуу формасы кантип түзүлөт? Will жардам этиши сүйлөмдүн башына келип, will she win or will she, he, it, we, you, they win деп түзүп алсак болот. Кыска жооптору yes, she will or no, she won't. She will not. Won't бул кыскартылган формасы. Ушинтип суроолуу сүйлөмүбүздү да түзүп алсак болот. Use will one. Will кайсыл учурларда колдонулат? To be going to'нун дагы эки колдонуш түрү бар эле. Биринчисинде эмне эле? Мурдатан чечим алып койгон пландарыбыз жөнүндө сөз кылганыбызда, экинчиси азыркы учурда көрүп турган фактыларыбызга таянып, келечек жөнүндө божомол жүргүзгөнүбүздө. Бирок көрүп турган фактыларыбыздын келечекте ишке ашышы толук мүмкүн болгондуктан it is going to rain дегенде жамгыр жааганы жатат. Мында жамгыр сөзсүз түрдө жаайт, анткени биз кара булуттарды көрүп турабыз. Ошондой. Ал бул жерде болсо биринчи колдонушу дагы божомол жүргүзөбүз, бирок be going to'га караганда бир аз күчсүзүрөөк десек болот. We use will to say things that we think, guess or know about the future. My team will not win the league this season. Менин группам бул жылы жеңишке жете албайт деп атабыз. Бул жетип калышы дагы мүмкүн, жетпей калышы да мүмкүн. Биз толук түрдө бул жөнүндө сөз айта албайбыз. Бирок бул биздин гана жөнөкөй божомолубуз. I think it will rain later, so take an umbrella with you. Менимче бир аздан кийин жамгыр жаайт. Ошондуктан кол чатырыңызды алып алыңыз. Бул жерде жанагы is going to rain'ден бир аз күчсүзүрөөк деңгээлде айтылып жатат. Анын өзүнүн божомолу, ой пикири. There will be elections next year. Бул жерде толук түрдө 100%га туура деп эсептесек болот, анткени эмки жылы шайлоо болот деп айтып атабыз. My mother will be 70 in May. Менин апам майда 70ке чыгат. Бул анык, анткени майда туулган күнү апамын. I think Kelly will definitely pass the driving test. Менин оюмча Kelly айдоочу тесттен сөзсүз түрдө өтөт. Бул биздин божомолдугубуз. Экинчи колдонушу decisions, offers, promises and warnings. Чечимдер, сунуштар, сөз жана warnings. We use will when we decide to do something while we are speaking that we didn't plan. Бул жердеги эң негизги айырмачылыгы is going to the мурдатан пландап койгон нерселер жөнүндө сөз кылганда колдонсок, а бул жерде that we didn't plan деп атат. Сүйлөп жаткан учурубузда эле чечим кабыл алган нерселерибиз жөнүндө сүйлөгөндө will'ди колдонобуз, Мурдатан чечим кабыл алынган жокпуз. Мисалы, come on, I'll help you with those bags. Келе, мен сага бул баштыктарды ташыганга жардам беремин деп бул жерде offer, сунуш кылып жатасыз. А бул сунушту мурдатан пландаган жокпуз. Сүйлөп жаткан учурда эле сунуштаганыбыз үчүн I will help you деп will сөзүн колдондук. I will always love you. Мисалы үчүн I will always love you. Мен сени дайыма жакшы көрөмүн, сүйөмүн деп сөз берип жатабыз. I'll have schnitzel. Бул жерде ресторанда отурасыз. I'll have schnitzel деп эмне официанткага чечимиңизди билдирип жатасыз. Ошол эле учурда чечим кабыл алып билдирип жатасыз. Мен шницель жеймин деп.
It's raining. I don't think I'll go out. Бул жерде дагы чечим кабыл алдык. Эмне сыртта жамгыр жаап жаткан үчүн I don't think I'll go out. Мен сыртка чыгам деп ойлобоймун. Сыртка чыкпаймын деп айтып жатабыз, Биринчи жакта will'de in the first person shall can be used instead of will to announce intentions. Биринчи жакта колдонгондо I, we де көбүнчөсү shall деген жардамчы этишинде колдонобуз. Бул аз болсо дагы колдонулат. Азыр көбүнчөсү эле, мисалы үчүн көбүнчөсү эле will'дин колдонушу көп. Ал эми shall кандай учурларда колдонулат? Shall is more formal than will. Will'ге караганда shall көбүрөөк официалдуу тил болуп эсептелет. I shall definitely give up smoking this year. Мисалы үчүн, бул жылы сөзсүз түрдө чылым чеккенди таштаймын деп атабыз, In everyday English, shall is used only to offer or to suggest something. Күнүмдүк англис тилинде shall бир сунуш киргизгенде же болбосо ошо бирдемени сунуштаганыбызда гана колдонобуз. Shall we go to the cinema? Бүгүн киного баралыбы? It's hot in here. Shall I open the window? Бул жер ысып кетти. Айнекти ачып койсом болобу? Бул жерде сунуштап өтүнүп жаткан учурубузда shall'ди колдонобуз. Ошондой эле дагы кайрадан баса белгилеп кетчү нерсе I will формасын биз мурдатан пландап койгон нерсебиз үчүн колдонбойбуз. We don't use I'll for something we decided before. I'm working tomorrow. Not I will work. Deybiz. I'm working tomorrow. Эртең иштеймин. I will work дебейбиз. Анткени биз аны мурдатан пландаганбыз. There is a good program on TV tonight. I'm going to watch it. Телевизордо боло турган программаларды көрүп жатып, мурдатан пландап койгонубуз үчүн I am going to watch it. Мурдатан биз программалардын тизмесин көрүп алып, мурдатан чечим кабыл алып койгонбуз, Ошондуктан I will watch эмес, I'm going to watch деп колдонобуз. What are you doing this weekend? Бул дем алыш күндөрү эмне жасаганы жатасыз? What are you doing деп сурайбыз. What will you do? What will you do деп сурабайбыз, Мына ушинтип биз бүгүн келер чакты will жана be going to формалары менен берүүнү үйрөндүк. Келер чакта эмки сабакта көрүшкөнчө.